Bismillahirrahmanirrahim. Mындан 9 жыл мурда бир эркек адамдан 10 000 рубль алдым эле. Бирок кайтарам деп базар коргондук экен. Анын аты Байыш экенин билемин. Башка маалыматым жок. Кандай кылсам ушул карызымды кайтарып бере аламын? Ушул көйгөй мени көп ойлондуруп келет. Эми азыр мына соц тармак жайылган. Айтыңыз ошо канчанчы жылы кандай болгон деп чыксаңыз иншалла бирөө жарым чыгып калар эми. Болбосо эми Байыш атты базар коргондо толтура, мен билбейм кандай кылган. Бирок эң оңой жолу ошо да эми. Билгендер айтып койсун деп эми алхамдулилля жүрөктө ыймандын белгиси ушу бирөөнүн 10 000 рубль менде калып кетти. Ушу ойдон өлүп кетпейин. Бирөөнүн аманаты. Кой, берип коеюн деген бул жакшы алхамдулилля түрткү бул. Бирок иншалла эми карап ошонун адресин кандай болсо дагы эптеп тапканга аракет сураштырыш керек да. Бетке ямочка жасаткан арамбы же халалбы деп. Ямочка дема чуңкурубу? Болбойт таксырлар. Караңыздар, Алла сизди кандай жаратсачы, ошол жарашка жарат Алла Таалам жарашкан ошо сизгечи. Аны өзгөртсөңүз болбойт бул. Бул шайтандын иши. Бирөөнүн мурду кыйшыйып калды, тиштери тияк бияка чыгып калды. Аларды түзөткөнгө макул. Же болбосо ушундай шырам болуп калды, бир нерседей болуп калды. Бул бөлөк нерсе. Анан өзүнүн өзүнчө татуировкаларды денеге, көздөргө мына окшогондордун бардыгы болбойт таксырлар. Бунун бардыгы бизде шариатта тыюу салынган. Менин бир тууган иним аялын жактырбай, көңүл бурбай, сүйлөсө жооп бербей кыйнап жатат. Бир туугандарым жана апамдын сөзүн укпай жатат. Эмне кылсак болот? Сураны жардам бериңизчи. Келиним өтө жакшы келин. Машалла. Эми бир тууганыңыздар жакшы түшүндүрүңүз эми. Ушунча жашап аткандан кийин өзү карап көргүлө. Жакшы келинди колдон кое бербеш керек. Ылдыйда болгонго анча-мынча эгерде өзүнүн ортосунан бир нерсе болуп калса, кечиримдүүлүккө келиш керек. Жумшактык, кечиримдүүлүк, сабырдуулук бул улуу касиеттер. Пайгамбарларда болгон. Жумшактык, сабырдуулук, кечиримдүүлүк. Каерде болсо Аллаху акбар, жакшылыктын үстүндө гана болот. Эч кандай ажырашуу, эч кандай кордук болбойт. Мен дайыма бир ишти кылсам, эч мен ойлонгондой болбой жатат. 3 жолу окууга өтүү үчүн тест тапшырдым. 3 жолу өтпөй калдым. Мага бул өтө катуу тийди. Азыр менде келечекке болгон умтулуу, мурункудай аракет кылуу жоголду. Мен бул абалдан коркуп жатам. Менин коркунуч, алсыздык, өзүмө болгон ишенбөөчүлүк курчап алды. Менин иштерим эч оңунан чыкпай жатат. Не кылсам болот? Мындайда Hazret Ali разияллаху анху айтканда, мен Алланы тааныдым дейт. Каалоолорум аткарылбагандыдан улам дейт. Бул дүйнөдө чөтө башка бирөөнүн каалоосу бар окшойт депчи. Мен каалайм, ошо иш болбой ишке болбой калат дейт да, ашпай калат дейт. Бул деген акыйкатта. Алланы тааныдым кандай дейт? Менин каалоом ишке ашпай калгандыктан. Башка бирөөнүн каалоосу жүрөт экен биякта дейт. Башка бирөөнүн. Кээде сиздин каалооңуз ишке ашып калат. Бирок мындай деген ушу сиз каалагыңыздай болуп калган жок. Алланын каалоосуна дал келип калды, ошол болуп калды. Ошончо сизге окшошуп калды. Атак туган негизи Алланын каалоосу жүрөт. Хадиси кудусидер келет го. О бенде, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен менин каалоомду таштап өзүңдүн каалооңдун аркасынан жүрсөң, угуп кой. Каалооңда мен сени чарчатамын. Дагы билип кой, баары бир болот менин каалоом дейт. Ошон үчүн иншалла каалооландык. Сиз бирок бул жерде үмүт үзбөңүз. Ла тaqнату мин рахматилла. Алланын райымынан эч качан үмүт үзбөңүз. Аракетти токтотпоңуз. Эң негизи алхамдулилла ыйман алсырабасын. 5 вакыт намазга ушуга алсырабаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже алейкум бин насалан дейт. Тезирээк басканды кармангыла деген да. Акырын басма, кичине тез бас. Ушуга чейин.
Оору болсо го эми мейли. Же карыган болсо анда мейли. Бирок жөндөн жөн адам табиятына жалкоолукту чакырбаш керек экен. Наоборот, жалкоолук менен күрөшүп нары түртүш керек экен да. Мээнет кылыңыз. Кудай кааласа иншалла. Алладан толук үмүт менен. Бардык Алла Тааланын каалоосу менен. Жалат болбоң. Кайра күч алыңыз. 3 жолу кылыпсыз, эчтеке эмес. 4-нчү жолу кылыңыз. Мусулмандар мааниси жакшы музыка укса болобу? Же музыка биз үчүн угуу туура эмеспи? Жакшы эмес эми музыка. Даңгыр-дуңгуру жок эле мындай, машаалла, эми ырлар бар, ыр саптары бар. Эне, мекен, Алла, ахирет тууралуу. Мейли болот мындай эле. Ыр саптардан. Бирок музыка даңгыр-дуңгур алар. Мен 11 бир туугандын алардын ичинен мен гана намаз окуйм. Алар тойлорду ичишет. Мен жалгыз, алар көп. Мен ошондо жакшылыктарына катышпай бир туугандарымдан ажырап каламбы? Себеби арак ичилген жерге отурбаш керек. Ушул суроого жооп таппай келе. Жок, ажырабай эле коюңуз бир туугандар. Ошо арак ичкен мезгилде отурбай эле коюң. Бул ажыраган. Ошол убакта ажыраган ыймандын белгиси. Сиздин алхамдулилля карап туруп, ошо бул арак жаман, жакшы нерсеге чакырбайт. Жакшы нерсеге алып келбейт деп аткан, алхамдулилля сиздин эркиңиз. Туугандарыңызга жамандык каалабаңыз. Жакшылыгында мисалы ошол бир тойдо аз арак иче турган болсо, бир күн алдымбы же бир канча саат алдымбы барып, машаалла бере турганыңызды берип, патаңызды берип, кызматыңызды кылып коюп баса бериң. Же болбосо ошол даңгыр-дуңгун, ичкен-пичкен бүткөндөн кийин барыңыз. Ал учурда эмес. Ислам дини качан тууганчылыкты үзсүн деди? Андай жок. Бирок ошол моментте Алланын бир наалаты жаап аткан учур. Ошон үчүн сиз ал жерде барбаңыз, жакшылыкка чакырыңыз. Ассаламу алейкум ачеке, ва алейкум ассалам. Жолдошум характери жакшы эле, бирок өтө эле шалпыйган. Оозудагы ашын бирөөгө жедирип эле отурат. Кичине шустуруураак болуң десем, тамаша айткандай күлөт. Жашагым келбейт десем, ыйламсырайт. Не кылышымды билбей калдым. Күн ылыса, балдарымды алып качып кетсем болобу? Ла илаха илlallah. Кудай ушундай жакшы күйөө берсе мынаны кара. Кээ бирлер тооба кылдым, только ушу башына уруп турса, башкача да. Ар кимге ар нерсе жакпайт да. Бурай урат дейт. Бирөө ушундай жоош, мындай дейт. Эми эркектер деле, аялдар деле бардыгы бирдей эмес да. Алла Таала нике гайып дейт. Лайыктап туруп баш коштуруп коет өзү. Ошон үчүн алхамдулилля жоош экен, сиз шустур экенсиз. Кудайга шүгүр. Ысык суук экөө чогуу болсо жакшы болот да. Акырын алып кете бергиле турмушту. Шүгүр кылып, алхамдулилля ушундай берип турго деп. Алла Таалам деп. Кокусунан ойлобой ошондо. Ушул аял үчүн айтып атам да. Бул ойлобой, эгерде катыгыраак бирөө шустур кылып калса айтат эле. Аялдар менен сүйлөшөт, кыздар менен кат жазышат, мени карабайт, анан тигинтет, мындай кылат деп. Ошон үчүн карагыла, Алла Таалам мага ушул күйөөнү берди, ушуга шүгүр кылайын деш керек. Кандай болгондо да Алла Тааланын ыраазычылыгы. Мындай балдарды алып кетип калайым, андай мына жакшы эмес ал. Андай болбош керек иншалла. Наоборот, алхамдулилля, эгерде колуңуздан келеби, колдоп, машаалла, турмушту куруп, жакшынакай балдарды чогуу тарбиялап, мейли жоошураак наркы табиятынан. Эми табиятты ата-эне жаратпайт да, о төрөйт, бирок кулк мүнөзүн да кошо төрөбөйт да. Ар кимдики ар кандай да. Ошон үчүн иншалла мындай жерлерде туугандар андай кылбаш керек. Наоборот, үй бүлөнү сактап алыш керек. Жоош экен, Алла Таалам ыраазы болсун. Бирок анча-мынча эми мынаны кылсаңыз, мына кылсаңыз деп жөлөк болуп, жардам берип, жылуу сөз менен балдарды күн ылыса, балдарымды алып качып кетем деген вообще ниет болбосун. Аллага жакпаган амал. Ушундайда бир ушундайга башка бирөөгө ушундай жолугасыңар, өмүр бою арманда калып кетесиң. Андай болбош керек. Шүгүрсүздүктүн жазасы жаман да. Ошон үчүн иншалла баарына шүгүр кылың, таксыр. Алла Таалам кандай сизге жубай берсе, кандай сизге күйөө берсе, кандай ата-эне берсе, кандай бала чака берсе, шүгүр кылыңыз. Алланын бергени бул. Куранда орусчага которгон Валерия Пороховага көз карашыңыз кандай? Жакшы? Кыйын аял эле. Алла Таала райымына алсын. Кыргызстанга келем деп атканда ошо күндөр өтүп кетти Москвада.
машалла, өзү орус болуп, ата теги, атасы, чоң аталары бирөө да мусулман эмес эле да. Алла иман берсе ушундай экен. Куранга эмгек кылып, машалла, жазып кетти. Өзүн да тааныйт элем. Өзүнүн күйөөсү бар эле, жолдошу Шейх Рушд бекен, сириялык араб. Аны да тааныйм. Бир топ конференцияларда чогуу болгонбуз. Валерия Порохова кыйын, мыкты аял эле. Машалла. Канча деген Курандын ачылыштарын, Курандын мисал немелери карасаңар табасыңар. Окумуш сөздөрдү айткан. Окумушту. Келинчегим кокустан боюнда болуп калыптыр. Бала эмизет, 7-8 айлык. Узиге барсак, маткага бала түшө электеп, узиден баланы көрө алган жокпуз. Бирок текшерсе, 2 сызык көргөзүп атат. Өзү дагы сезип атам, боюмда бар деп айтты. Зрениясы 2 врачтар болсо сактаныш керек. Экинчи врачтар дейби? Керек болчу. Аялыңыздын азыр ден соолугунда витамин жок. Анан бир балабыз дагы эмиш керек экен. Кандай кылабыз? Шарият боюнча алдырса боюнан алдырса болобу деп. Эми буга чейин чындап эле врачтын айтканы сактаныш керек дегенде сактаныш керек эле. Алардын сөзүн угуш керек да. Адистердин сөзүн угуш керек. Алар билет. Ден соолугу кандай, тияк бияктар. Эми кайра боюнда болуп калгандан кийин туугандар. Эми Аллага таваккал кылыңыз азыр. Иншалла, жакшы тамак жеп, жакшы дем салып, жакшы көңүлүн көтөрүп, баланы бакканда кичине жардам берип, мынакей азыр эмизип аткан балаңаргачы. Кудайым бул дагы иншалла эми bundan kийинкисин этияттап, ушунусун алдырбаңыз. Эгерде эненин өмүрүнө, ден соолугуна кооптуу боло турган болсо, анда бөлөк кеп. Анда башка караса болот да. Анда эмеспи, эми аны өзүңөр силер билесиңер да. Анда эмес болгондон кийин жөндөн жөн эле алдырган болбойт. Кээ бирөө зар бирөөгө кор дегендей, андай болуп калбайлы. Канчадан балалуу боло албай жүрөт. Канчадан азыр канча деген акча менен дагы балалуу болот. Операциялар тияка бар, бул жака бар. Ошон үчүн иншалла мына жерде өзүңөр жакшынакай карагыла, кичи кайрымдуулук садака да кылгыла, ясин окуп дем салгыла, намаз окуп, ана көңүлүн көтөрүп дегендей. Баланы жакшы карап, машалла, Кудайым дагы перзент берсе, жакшы карап алгыла. Аны баягындай да, эгерде таптакыр врачтар ушундай неме деп айта бере турган болсо, анда бөлөк. Эненин ден соолугуна кооптуу болсо. Устаз, Хидаятул Куран китебиңиз сатыкка чыктыбы, кайсын жерден алсак болот? Ооба, өткөндө биз жарыя кылганбыз. Декабрдын канчаларында, бир 15-лерин 20-ларында у Хидаятул Куран 3-том Тооба сүрөсүдөн Ибрахим сүрөсүнө чейин. Юсуф сүрөсү дагы бар, Раат сүрөсү бар, Юнус сүрөсү бар. 3-том 600 беттен ашыгыраак. Азыр мына центральный мечит деп коебуз, бир бордордук мечиттеги. Ошол жерде дүкөндөрдө, дордойдо бар. Алып окусаңыздар болот, бирок алып окуш керек өзүчө. Кур'ан алхамдулилlah кыргызча чечмелөөсү менен чыкты. Азыр түшүндүрмөсү мененчи сөзсүз бизге пайда болот. Өзгөчө Юсуф сүрөсүн башынан аягына чейин окуп чыгың. Кур'андын аяттары менен окуп чыгыңыз. Сизге бул кино эмес ал. Кебе Юсуф пайгамбардын киносун көрдүм эле мындай тигиндей деп атпайбы? Ал кино тамашаны таштап коюңуз тияга. Китепти окуңуз. Китеп окуңуз жакшылап. Бир туугандар менен кандай болуш керек? Окуңуз ошону. Кандай кечиримдүү, кандай сабырдуу, кандай чыдамкай. Кандай деген Аллах акбар, эмне деген? Жамандыкты жакшылык менен кайтаруу эмне деген ал? Башка бирөө тиякта турсун, бир туугандан келгендерди совсем башка чагылдырып берет Алла Таала. Кур'анда Юсуф пайгамбардын кыссасын, Алла Таала эң чырайлуу кысса деген. Ахсанул касас, ахсанул касас. Эң чырайлуу. Юсуф пайгамбардын машалла, зындандан падыша болгону, зындандаштар менен кылган мамилелери, түш жорган илими, ой, эмне деген керемет. Мамлекетти, целый мамлекетти. Бүткүл адамзат өзүнүн мамлекети. Мисирде дагы ачарчылыктан, каатчылыктан, жокчулуктан 7 жыл ушундай ситуациядан алып чыгып кеткен. Өзү эле эмес, бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттерге дагы ошолорго дан будайлар таркап турган. Алла Таала ушунчалык береке берген. Адилеттүү башкарган себебинен, таква башкаргандын себебинен. Башкаруунун дагы укмуш жолун айтат аерде. Аял зат менен Зулайха энемиз менен болгон мамилени кандай деген? Эмне деген кап чагылдырган? Ата энесинин сый урматы ошол жерде. Атасы пайгамбар, Якуб пайгамбар, кереметин көр, кандай керемет. Анын сабырдуулугун көр.
Кандай деген? Көрө албастан сактана турган тияк бияктардын бардыгында Юсуп пайгамбардын сүрөсүн окуңуз, мусулман бир тууган. Бир шашылбай окуңуз. Жакшылап туруп окуңуз ондан. Кандай экен? Ар бир аяттан сабак аласыз. Ар бир аяттан сабак аласыз. Өзүңүзгө, келечегиңизге, бала чакаңызга окуп бериң. Азында бир туугандарды көрүп атабыз кандай болуп аткандар. Ал жердеги жалпы коомчулукта ата-эне менен кандай, бир туугандар менен кандай, бала чака менен кандай, Якуп пайгамбар балдары менен кандай мамиле кылды. Юсуп пайгамбарды өлтүргөнгө чейин алып барса да балдарын кечирген жок балалыктан. Кандай күнөө кылып, акырында кечирим сурап, кечирип коюңуз, биз үчүн Алладан кечирим сураңыз деди. Ата кандай экен, акыл берген жок ошондо да. Алардын оңдогону пикиринде болду. Бала канча бузулуп кетсе дагы акыл үйрөбеш керек. Оңдогону пикиринде дуада болуш керек дайыма. Ата-энелерге чоң насаат бар. Бала чака ата-энеге кандай болгон? Бир тууганга болгон. Ой, эмне деген насаатта? Кызмат кылган падышанын. Убакыт болуп калдыбы? Убакыт барбы? Я кой. Эмнени да кирип кете бербейин. Туурабы? Баян болуп кете бербесин, суроону баары калып кете берсин. Ажеке эмне болгон дебесин. Кыскасы айтканда, машаалла, окуйлу. Аракет кылайын иншалла. Баланы кичинесинде уктап алсын. Бул айткан эле өткөндө. Балдарды заманага жараша кылып кантип тарбиялоо керек. Замананы карабаңыз сиз. Эмне болуп атат дедилер. Пайгамбарыбызды караңыз. Тарбиялай бериң, иншалла эң мыкты бала болот иншалла. Мен бир эненин сөзүн айтып берейин. 11 бала төрөгөн. Биздин устазыбыздын апасы. Мени окуткан ошо киши Маулана Фахим деген. Ошон чоң агасы айтат да, айылда ошо шаарда турушат, аялдар көп, анан кийин сурайт экен да. О, эне, биздин балдарыбыз колго тийбей атат. Баары эле тиякта, биякта тил албайт. Жакшы мүнөзү жок, тоң моюн, сөздү укпайт, корс, сөз кайтарат, кайш айтат. Сиздин 11 балаңыз деген, Аллаху акбар. Бардыгы ушу Кудай берген балдар. Бардыгы ушундай, послушный да? Бардыгы ушундай жөн элечи. Эме болуп турат да мындай. Көзүңүздүн алдында турат. Не себептен дегенди айткан экен. Эми Алла Тааладан. Бирок себеби ушу болушу мүмкүн. Мен качан бала төрөсөм, ошол күндөн тартып ар бирине күн сайын 2 рекеттен окуйт элем дейт. Бир балалуу болдубу? Күн сайын 2 рекеттен окуйт. 2 балалуу болду, күн сайын 4 рекеттен окуйт. Өлгөнгө чейин ушу окуганы таштап алыптыр да. 11 балага 22 рекет намаз. 11 бала канча рекет намаз? 22. 6 уул 5 кыз экен. Ушунун бардыгы машаалла эми мындай аулиялар да. Алымдар. Машалла, анча-мынчасы неме кылса дагы, содагери дагы ушундай таква содагерлер. Зекети бар, ажы умрасы бар, кайрымдуулугу бар. Макул өзүнө жараша илими бар, 5 убакыт намаз бар. Бардыгы даават кылган, бардыгы даават бере тургандар да ушундай. Карачы. Ушундай ата-эне кандай бактылуу Бирок эне эмне деп атат? Эненин таасири чоң экен да. Балдарды заманага жараша кантип тарбиялайсыз? Күн сайын мына 2 рекет. Ушу окуя барыбызга мисал болсун да. Айтайлы, биз да аялдарга айтайлы, башкаларга айтайлы. Мынандай экен. Алладан сура сен 2 рекет окуп уулуңа. Күн сайын шүгүрүнө дагы, жакшылыгына да сураш керек экен. Энени сураганы бөлөк. Көбүнчө аялдар үйдө болот, убакыттар бар. Эмне кылсам деп. Макру эмес убакытта балага 2 рекет окуй бер. Ана. Экинчиси дейт, ушу дааватчылар келгенде ошолорго көп жардам берет элем дейт. Тамагын жасап берет, кийимдери кирип алып калса алып келсе жууп берет. Ушу экөөнүн себебинен мүмкүн Алла Таала ушундай кылгандыр. Шүгүр намаз, хажат намаз боло берет. Нафил деп койсун болду. Устаз, аз жана саз, кабыр нурдуу, бейиштик болуш үчүн кайсы ибадат эң жакшы таасири күчтүү? Аллаху акбар. Аз жана саз. Фарыздарды аткарыңыз, арамдан сактаныңыз. Мынакей аз саз. Фарыздарды аткарыңыз, арамдан сактаныңыз. Эшектин этин жесе арам болот деп айтышат го. Ал бир туяктуу жаныбар. Бир туяктуу жаныбарлардын этин жеген арам болобу?
Жылкы дагы бир туяктуу жаныбарга кирет. Анын этин жейбиз го. Ал дагы арам болуп эсептелинеби? Жок, эшек менен жылкыны салыштырбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге алып келген дини эшектин эти арам. Жылкынын эти арам эмес. Түшүнүктүбү? Жылкы боюнча ачык айтып коюшубуз керек, макру деп айтылат. Бирок ал дагы макру эттин себебинен эмес, мурунку доордо ушу душмандар менен согушканда согуштун куралы эле, ушу курал азайып кетпесин деп ошон үчүн пайгамбарыбыз тыюу салган эле. Түшүнүктүбү? Ошо тыюунун себебинен эме. Кээде ушундай жаман ойлор келе берет. Алла жок деген жаман кызыктай ойлор мени кыйнап бир башкача болуп атам. Эмне кылсам болот? Кайсы дуаны окуш керек? Же эмне кылыш керек? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бу шайтандан келет. Ушул аннык 100% шайтандан келет. Сиз аузу биллахи минаш шайтанир раджимди көп айтып жүрүңүз. Андан кийин ла хаула ва ла куввата илля биллах. Буну дагы кийин Алла Тааладан кажет сурап, я Алла ушундай жаман арам ойлордон ушу мени узак кылгын. Аны мени андан узак кылгын, мени сактагын деп дуа кылыңыз. Жолдошум менен турмуш кылганыбызга 28 жыл болду. Кудайыма шүгүр 2 кызым, 2 уулум бар. 3 небере көрдүк. Жолдошум 50 жаштан ашты. Мага үйлөнгөндөн баштап кумар оюнун ойнойт эле. Жашыруун. Азыркы учурда мигрант болуп иштеп жүрөбүз. Бул жакта да ошол адатын калтырбай ойноп жатат. Тапкан акчасын үй бүлөсүнө бербестен биринчи очередь Лига Ставок дейби? Лига Ставок деген оюнга салып түгөнгөндө үйгө келет. Бир наны жок же 1 рубль жок. Акчасы жок кирип келет. Балдарына тарбия беришти билбейт. Только ошол оюнду ойлоп жатып, ойлоп турат. Атасынын ушундай кылганын көргөн эркек балдарын ойлору бузна деген. Айлам кетти. Эмне кылсам болот устаз? Аллаху акбар. Кумар мына кетуган. Кумарды Алла арам кылган кыямат күнгө чейин. Анан көрөк ошону таап келип бала чакасына берсе болот эле. Оңой оокат издеп кичине утуп алам деп шайтандын азгырыгына кирбей, пешенетер менен тапканыңды алхамдулилля бала чакаңа берсең, үй бүлөң сакталат эле, балдарың туура тарбия алат эле, өзүңө жакшы болот эле, негизи Алла ыраазы болот эле, 2 дүйнөң абат болот эле. Эмас энеге эмне деп айтабыз? 2 уул, 2 кызы, 3 небереңер бар экен. Акыры насаат айта бериш керек. Аял эркекке күйөөсүнө насаат айтса болот туугандар. Андай эмес эркек эмес, жок. Учуру келет, жашнакай отурган соо кезинде, жашнакай ысык чай менен, тамак менен, ага чейин ыйлап Алла Тааладан дуа кылып, суранып, кичпейил менен, бутун кармап болсун. Мына ушу ишиңизди таштаңыз деп. Биздин үйүбүзгө чоң кесепет келет деп. Кыска дүйнөдө бүгүн бар, эртеги жок дүйнөдө. Ушу арамды тегеле коюңуз деп. Өзүңүзгө да ырайым кылыңыз, бизге да ырайым кылыңыз деп. Мынандай уктум, тигиндей мындай деп жашнакай сөздөр менен мындай орой, катуу тийбей, сунуш иретинде кичпейилдиктин жолу менен сунуштай бериң. Кудай кааласа иншалла. Алладан да дуаны токтотпоңуз. Иншалла Алла Таала иншалла жүрөгүнө иман салар. Устаз, биз 3 кызбыз. 3 кызбыз. Үчөөбүз тең турмуштабыз. Атам өтүп кеткен. Апам жалгыз. Күйөөлөрүбүз анча жөнөтпөйт. Жөнөтсө да бир күн ата энелери да жөнөткүсү келбейт. Эмне кылсак болот? Жакшы түшүндүрүңүздөр. Өзү караңыздар. Анча мынча ата эненин кызматына жубайларыңарды жөнөтүп тургула. Башкалары кызматка муктаж эмес болсо эчтеке эмес. Бирок алхамдулилля бул дагы туган силая рахим деп коет. Өткөндө айтканбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким өмүрүм узун, ырыскыма береке болсун десе, туганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Туганчылык мамиле 3. Ата журт, тага журт, кайын журт. Аталар бул жагынан, тайкелер эне жактан, жана сиздин жубайыңыз. Макулбу? Ал дагы эртеге эле тайке балдарыңа, анан башы ким ал? Ошон үчүн иншалла мына үчөөнү тең жашнакай карап, эгерде ооруп атса иншалла кызмат кылсаңар сооп болот. Жөнөкөй адамга кызмат кылгандай сооп, туугандарга сооп кылып, андан дагы сооп. Салам алейкум устаз. Мен Москвада төрөп, балам 1 жаш болгондо Кыргызстанга жөнөттүм. Өзүмдүн апам карап жатат, эмизейин дегенмин. 2 жашка чейин. Бирок караганы эч ким жок болуп, апам менен кеткен.
Balamдын 1 жылдык акысын кантип берем бул дүйнөдө? Жакшы дуа кылыңыз. Өзү Кур'анда "Вал валидат юрди'на ауладахунна хауlayni камилайни" энелер балдарын 2 жыл эмизет дейт да. Түшүндүңүзбү? Эгерде бала эме деп турсачы, 2 жылга чейин ажыратканга акысы жок. Эгерде өзү эмбей калса, башка тамакка өтүп кетсе, эненин сүтү мындай бузулуп кетсе, өзү 1 жашта деле, 1 жашка жетпей деле чыгып калса эчтеке эмес. Бирок ошо дагы эмем деп талабы бар, анатай мажбур чыгарган болбойт. 2 жашка чейин. Эми буну эмне кылат деңиздер? Дуа кыласыз, жаштакка тарбия кылып, акча жөнөтүп тургула энеңерге. Карга таямым алса болобу? Талаада жумуш кылам. Бизде суу проблема. Кандай суу проблема? Кар жаап атса. Карды алхамдулилла эритип туруп эле, вот ошого болот. Таямым карга болбойт. Таямым жер жинсинен күйгүзсө, күл болбогон. Түшүндүңүзбү? Экинчиси эрибеген. Ошого таямым болот. Ташка болот, кышка болот. Темирге болбойт. Күйгүзсөңүз эрип кетет. Жыгачка болбойт. Күйгүзсөңүз күл болуп кетет. Мындайларга болбойт да. Макулбу? А карга болбойт ал. Кар эгерде сыксаңыз, суу куйулуп атса, суу карлар бар го. Вот ошолор менен тарат алса оны. Тамчылап аткандардан. А жөнөкөй болсо, алхамдулилла кортур кичине от жаксаңар, эрип кетет, суу болот, тарат алып аласың. Менин талма оорум бар. Кантип айыктырсам болот? Мен өзүм 5 маал намаз окуймун. Окутуңуз. Талма оорулар окутсун. Андан кийин бал, тимин бар го? Кыстыл хинд, мына ушуларды колдонуңуз. Кудай кааласа жакшы болуп кетесиз. Мүлк сүрөсүн кагазга жазып жаттаса болобу? Алла разы болсун сизден. Болот, бирок эң жакшысы мына Муртания, Африка жактагылар бар го, жана көп чет мамлекеттегилерчи, мындай такта болот. Тактага жазышат. Өчүргөнгө жакшы да, ошентип жазыпчы. Себеп кайсы кагазга жазсаңыз, ал тебеленди да калбасын да. Ал кагазды өртөп берсе да болбойт. Аят жазылган да. Ошон үчүн эң жакшысы мындай доскаларга, жосо такталарга жазып, кайра өчүрүп, ушинтип жаттаган ошо жакшыраак. Германияда отелде христиандарга пиво ташып иштейм. Официантмын. Тапкан акчам кандай болот? Пиво жакшы болбойт. Бул да ичимдик да. Кудай кааласа башка ишти Алладан сурап, аракет кыла бериңиз. Убакыт барбы? Бар. Салам алейкум. Мен сиздерден сурайын деген суроом. Менин кайын журтума 25 жыл мурун бирөөлөр кара дуа таттууга окутуп таштап кетиптир. Ошонун кесепетинен денелерине бирдемкелер чыга берет. Ошол кара дуадан арылыш үчүн кайсы дуаны окуп өздөрүнө дем салыш керек? Канткенде ошол кара дуадан арылышат. Үйдө такыбалыкты бекем кармагыла, сүрөт-пүрөт, музыкаларды чыгаргыла. Периштелер кирбейт. Рахмат периштеси кирсин. Ихлас, Фалак, Наска бекем болуңуз. Бакара сүрөсүн билсеңиз жакшы, болбосо билгенге дем салдырыңыз. Кудай кааласа иншалла кара дуа, пара дуа бар жок болот. Бакара сүрөсү окулган үйгө эч кандай сыйкыр, кара дуа, шайтан кире албайт деген. Өзүнө дем сала турган болсо, ага эч ким үстөмдүү боло албайт деген. Багымдат намазында аятал курсини окуп зикир кылынат экен. Ошол ордуна өзүбүз билген бир сүрөнү окуп зикир кылып дуа кылсак болобу? Үйрөн күчөктү. Болот. Бирок аятал курсини окуп алыңыз. Аятал курси Курандын эң улуу аяты деген пайгамбарыбыз. Ошон үчүн иншалла үйрөнүп алыңыз. Шариятта күйөө баласы эки жакты бирдей караш керекпи же шарт эмеспи? Кайненеме ай сайын акча берет. Туулган күнүндө алымдарды алып берет. Менин төркүнүмө акча бергиси келбейт. Мен ошого тарынам. Күйөөмө айта албайм. Неге апаңа ай сайын акча бересин? Менин төркүнүмө жок дегенде айда жылда бир 2000-3000 сом берип койсоң көңүлүм көтөрүлүп калат деп айта албайм. Анын апасы менин төркүнүмө караганда акчадан кыйналбай жашоодо жашайт. Бирок жолдошум берет. Башка балдары деле иштейт. Бирок алардын акчасын аяп жолдошума ар кайсы шылтоону айтып ыйлап алат ай сайын. Аллаху акбар. Ал баланын мойнунда милдет да апасына бербей ана кимге берет ана? Туура эмес.
Кайненесине деле аша жардам берсин. Бирок карагыла, милдеттүүлүккө келгендечи, кайсы эне кимди төрөсө, кимди чоңойтса, кимди көтөрүп чоңойтуп төрөсө, мына ошонун мойнунда Алла Таала фарыз кылган. Мисалы башка аялдарга деле мени жардам бериңиз. Бирок өзүңүздүн апаңыз турганда башка аялдардын кезеги келбейт. Жакшы түшүнүш керек муну. Шарият машалла буга да жардам берсин дейт. Бирок ал жерде кезек бар да. Даже ата менен апанын ортосунда кезек бар балдар. Туугандар. Ата менен апанын ортосунда. Пайгамбарыбыз кимиси чакырса биринчи барайын. Токто, биринчи апаңа барасың. Дагы чакырсачы апаңа. Дагы чакырса апаңа. Дагы чакырсачы анан атаңа. Кезек бар. Кызматта чакырганда, жооп бергенде кезек бар. Мурункуларда даже намаз окуп атканда апаң чакырып калса, намазың бузуп бар дейт. Намаз окуп атканда. А бизде андай эмес. Намаз окуп атсаңыз, нафил намаз окуп атсаңыз, бузуп барсаңыз болот. Фарыз намаз окуп атсаңыз, кыскараак окуңуз, тезирээк апаңызга жооп бериңиз. Журайч ал-Абид дегенден окуясы бар. Ошол баласы жооп бербей койгондо, Алла Таала зынакорлордун жүзүн көрсөтмөйүнчө сени жаның албасын деп койбоду беле? Кандай болгон анан окуя? Бани Исраилде мен айтып берейин, Журайч деген киши болгон. Журайч ал-Абид дейт. Өтө ибадаткөй. Ушундай бир кичине эмес сарылган ылайданчы. Намазкана салып алып, ибадаттан бошобойт. Намаз окуп аткан экен, апасы кыйкырып калат. О, Журайч десе, үн чыкпайт. Намазды окута берет. Ал айтат да, апама жооп берсемби, же намазды бузсамбы депчи. Окуй берет анан. Бир аздан кийин дагы Журайч деп кыйкырат, дагы жооп бербейт. Бир аздан кийин дагы Журайч деп кыйкырат, дагы жооп бербейт. Андан кийин баягы эне да. Эне шашма болот, аял зат өзү шашма. Не кылып берет? Карга берет да. Алла Таала сени дейт. Ушундай зынакорлордун жүзүн көрсөтмөйүнчө жаның албасын деп берет да. Эненин дуасы экен да. Күндөрдүн биринде ушундай окуя болот, ошол айылдан бир зынакор аял төрөп коет. Төрөгөндөн кийин, анан кийин ал убакта бардыгы билет. Азыр биздин Бишкек шаары бере ал. Бардыгы билет дагы, жапалап келет бул. Эмне деген абийирсиз кылды, коомду булгады. Алланын азабын чакырды деп туруп. Бул бала кимдики дегенде анан бул коркконунан Журайчтин баласы деп берет да. Журайч болсо анан элдин ошол жерде балдар эл анан кийин барат ошол жерге. Өзүнө жараша ошол убакта да милициялар болсо керек да. Барат, ибадат барса, такылдаса, Журайч намаз окуат. Журайч, бери чык. Намаз окуат. Эмне эле болду? Эмне эле болду дейсиң да, иштин баарын кылып коюп дейт. Не билбейсиңби дейт. Жок десе. Мынанын атасы сенби дейт. Жок дейт муну. Бас деп аны колун кайрып, алып кетет дагы, баягы намаз калсын, жери менен жексен кылып түзөп салат. Себеп дегенде бара аял айтып коет да ушу Журайчтин баласы. Анан келгенде ошо наристе, Аллаху акбар. Ушу бир канча күндүк наристе бешиктеги Журайч айтат, мындай кылып айтат. Наристе дейт. Айт, сен атаң аты ким дейт. Сен атаң ким дейт. Ошону Алланын кудурети менен Алла сактайм десе да ушундай сактай деген. Баягы жаш наристе тили айтат дагы, пананча койчу деп айтат да. Ушул жерден анан кийин Журайчтин абийири сакталат. Анан тигиде баягы колун кайрып, бир-эки уруп алып келген адамдар коркуп калат, жүрө чыгып калат. Журайч чатак турбайбы? Эки күндүк баланы сүйлөтүп койду эле бул. Коркуп калат бардыгы. Журайчтан, айланайын, сага намазканасын бузбаган да, алтындан куруп берели дейт. Айтат, алтын кереги жок, ошо ылайдан эле куруп берели дейт. Бул жерде сабактар көп, эми убакыт кыскарып калды. Кандай болгон чакта дагы туугандар, кеп неден кетип атты эле? Энеге. Мынакей эненин каргышы кандай туугандар. Ошон үчүн иншалла энелерди сыйлайлы, урматтайлы, өтүп кеткен болсо дуаны унутпайлы.